Ташкындаган дайрамына толкундары тоогурунуп сайга батпай агылган, ташкыннан тоолор урап чартылдаган чагылган, толкуганда соокаларды уратып, теректерди, дарактарды кулатып, үйдөй таштар үймөктөлүп агылган, мезгилинде жалын сөздү жараткан, мейкиндикке батпай агып бараткан, ошол дайра оргуштаган таланттын падышасы Ашыралы Кабылан. Кыргыз Республикасынын эл артиси 3 даражадагы Манас орденинин ээси, бир нече кароо сынактардын жеңүүчүсү деп аталган белгилүү төкмакын Ашыралы Айталиевди кимдер гана билбейт. Өзөктөш өзбек, коңшу казак элине таанымал болуп, жумурай кыргыз журтчулугунун байрагын бийик кармап, улуу сөздүн учугун улап, сөздүн чаңына арчып элге жеткирип, кененине сөз, тереңине көз жетпеген улуу залкарлардын арасында бараандуу орду, нарк насили Кадыр Баркы жана бийик таланты менен улуу. Бул кейиптеген кинорежиссер. Ошо майрамда түшкөнбүз. Берүү майрабы экен, Жоктөбөр майрабы экен, ошондо түшкөнбүз. Мынабу менин сүрөт тартып атканым. Сүрөт тартып атканыңыз, э? Ооба, сүрөт тартып, элди сүрөткө түшүрүп, мен фотограф болуп үйрөнүп алганмын. Жаш кезимде көп аппараттар менен иштедим, фотоаппараттар. Эми специально эмес ба, любительский. Бул чоң алайда, алайда экен соп болгондо. Мынабуну ишенесиңерби? Мынабу кулуп. Көрдүңбү, жыртыгын. Бүт ошо таш менен кылган мынабу. Ушунун ичине коркпой койчубуз. Кулап кете тургандай жумушта. Мына атам менин. Ошо атаңыз ушул. Бул Ульяновскийде түшкөнбүз. Ульяновский шаарында. Мынабу эстебес. Ошонун ичинде менин ичинде ушул. Мына бул жерде жүрөсүз. Мынабу. Анан мына Сейит Рахманов. Мына Толтой. Мына Абдыкасым. Бул Кимов Назарматов кадимки. Ошо Ульяновский. Бул ошол Жаңы жол районунда. Мына Асанкул Шаршен. Мына Керимбаев. Мына Ысакырчы. Мында Токтосунда бар, бул мен. Şu баарыбыз мына Тууганбай. Şu Жаңы жол менен тегенеде бырдаган. Ооба, бул сүрөттөрдө кыргыздын калпалар каймактары тартылган. Аттыңай, биригем дүйнө, ушулардын арасындагы айрым залкарлар бул дүйнөгө далысын салып, мезгил мунарына төнүп көздөн кайын болуп кетишти. А бирок алардын эл баалаган эмгектери, айтылып калган сөөлөттүү сөздөрү өлбөс болуп жашап калганын айтпасак дагы белгилүү. Ал эми Ашикенин өз колу менен тартылып алынган мынау сүрөттөрү элестүү таасир калтырып, тарых беттерин таржымалдап, тастыктап берери талашсыз. Мезгилинде арабага түшүп алып, жер кыдырып, эл кумарын жазып, уккан элдин кулак кузурун кандырып, керемет сөздүн күчү менен угарманды муютуп алган эмес, улуу тоолорду, кокту колот, сай-сайларды аралап кеткен Айтылуу Ашикемдин эл шайыры эстебестен кубулжуган мукам үндөрү керемет жердин көркүн ачып, шаңга бөлөп келген. 40 жаш деген бир кылымдын үзүмү, 40 жаш деген кыйла жаштын түзүгү демекчи. Сөзүнө сөзү өрүлгөн, сөөлөтү мыкты көрүнгөн, урушуп жаткан кезинде уйкашы менен сөгүнгөн, татымы ширин балдай сөз таңдайдан агып төгүлгөн. Ашикемдин ушул кез кырчындай жап-жаш курагы, күчкө толуп күрсүлдөп болуп турган убагы, тоону ташты омкоруп толуп турган убагы.
прикладываться ближе. Ашикеме 70 өнөр аздык кылып келет. Төкмакын ашыралы, дастанчы ашыралы, актер ашыралы. Дегочу, даанасын санаганча дем жетпей кетчүдөй. Ашикем карагул ботомдурдаганда уккан элдин үрөйү чуп, көздөрүнөн жаш кетип шолокто ыйлап турчу экен. Мелис Убукеевдин бул тайгак кечүү кинотасмасында Ашикем ташкындаган дайрадай болуп, ызгаарлуу кыштын илебинен кайтырып ичүүдөй ырдаптыр. Он так страдал, что, увидев его горе, посидели горы, стали белыми. По сей день бродит старый охотник в горах, все зовет своего карагула. Asqa soğana gazırdı, kamış atay botum, takır beni sonra turgudum, adam çok iyi botum. Ötürü vadım tay getişke gök söbüle çalmın, çamam çok iyi botum. Çalgız tıkayım da temsile vaylanam da doygaram çok iyi botum. Yutup aldım dokara çıkır sıkılı takır doyamal çok iyi botum. Kakşagan boydan doyaton bu karıganda temsilip babındım kakbaş bir bodum adam çok ibotum. Çalkıp жаткан океандай болгон Ашикемдин жан дүйнөсүнүн кенендигине чексиз аалам батып тургандай сезилет. Болбосо мындай таланты менен кыргыз казак элине жылкы чыныныры, нарындан жазган саламгат, карагул ботомоңду, эл сүйгөн чыгармалары калк арасына кадимкидей сиңип калган улуу залкар өзүн гана ойлосо, анда башкача болор эле. Ашикем жеке өзүнө гана көңүл бурбастан муунга белек болчу оозеки айтуучулук төкмөлүк өнөрдү мураскерлерине тапшырып шакиртин тарбиялап, айтыш коомдук фондуна чогулган төкмө акындарга устат болуп, көчтөрүн улап сөздөрүн курап кетүүчү жаңы сымдарды кыргыз элинин сыймыгы үчүн намыска чуркар жаш төкмө акындарды даярдап келүүдө. Эми учуу ушкур эмес. Баягы ар кимдин жолунан басқан изинен изибизди туура басып балдар кээ бирөө нак жол тайлап коет, кээ бирөө тим эле бир болбогон жерден утуп алат. Бул айтыш деген кара сөз менен эле сүйлөшүп айтышуу. Ошол кара сөздү ыр кылып айтышып атат. Ой пикирин бүтүн ыр менен түшүндүрөт да. Аны жаттап албайт. Эми буларда дагы бир нерсе жетпей атат. Жанагы ырдаганда биз жерибизди айтып атабыз, сонун. Элибизди айтып атабыз, жигиттерибизди айтып атабыз. Көбүнчө кыздарды сүрөттөө жагы булар дас болуп атат да. Мына жер. Мына тету могу жерден акчам баратып ар жагына кирип кетсең көрүнбөйсүң. Көрдүңбү? Кандай сонун. Ошого чейин көркөмдөп. Мына Айгүл суу алганы баратса, айырда ат сугарып бир жигит күтүп турат. Шылтоо. Выборная кампания в России становится достоянием истории, и они уже слагают песни. Это удается даже киргизским акынам, которые не озабочены поиском рифмы. Для них главное смысл. А здесь акынам все более или менее ясно. Из Киргизии наш специальный корреспондент Петр Любимов. Эр эмгегин эл жебейт деген сөз сыңарындай айтыш коомдук фондунун жасаган иштерине кызыккан кыргыз казак эле эмес, улуу орус эли дагы кызыктар болуп, атайын келип төкмөлүк өнөрдүн таржымалын сурап тартып алышып, Россиянын НТВ каналына чагылдырышкан. Вот с этим я сделаю айтыш, да? 3 минуты давали. За 3 минуты что мы? Что поем? Ничего не поем. А сейчас у нас свобода. Сколько хочешь, что думаешь, поешь. Өткөндөрүн эстеген өскөндүктүн белгиси, өткөндөрүн жек көргөн өчкөндүктүн белгиси демекчи. Ашикем күлгүндөй жаш кезинде көпчүлүк кыз келиндин жүрөгүнөн түнөк таап, тузагына чалынтып, санаага салып сагынтып, элесине зар кылып, көзүнөн жашын агылтып, жүрөгү туйлап чыдабай нарындан саламгат жазып, санааларын жазылтып, кыймылдап кеткен поезддин караанына жалынтып келген айтылуу төкмө акын Ашикем эмей ким эле?
жаш элек шайыр шаттанған адысқа сапар аттанған қимылдап пойыз бар атса дой қылдырып көзден жаш тамған